ролик атын атагысы келбеген Токтогул районунун кулуну тарабынан каржыланды. Hicrattын 4-жылы Рабиул Ауал айы бир нече жөө туруулары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берген антын унутуп, мусулмандар менен болгон тынчтык келишимин бузган учур. Булардын бирөөсү Бану Надир урусу эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бану Надир коому жашаган аймакка жол тартат. Жөөттөрүн жашаган жери бийик чеп менен оролгон эле. Алар бардык дарбазаларын бекитип, чептин үстүнөн мусулмандарга каршы ок жаадырат. Бир нече күн мусулмандар чепти айланып кысмакка алат. Бирок натыйжа чыкпайт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөөттөрдүн эң маанилүү жана талуу жеринде, башкача айтканда экономикалык бакубаттуулугуна сокку урат. Бану Надир коому көптөгөн пальма жана курма дарактарына бай аймак болчу. Ошол курмаларды сатып жан багышчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол дарактарды кесип өрттөөнү буйрук кылат. Жөөттөр чептин үстүнөн жылдар бою мол түшүн берип келген эң сонун курма бактарынын кесилип жатканын көрүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга элчи жөнөтүп, жан соого тилешип, Мадинадан чыгып кетүүгө уруксат сурашат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аларга уруксат берет. Дал ушул Бану Надир салгылашуусу аркылуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз үммөтүнө экономикалык кармаштын эң сонун үлгүсүн көрсөтүп кеткен. Эгерде 14 кыл мурун дин душмандарынын курма дарактары өздөрүнүн эле короосунда өссө, учурда душмандын дарактары мусулмандардын үйүндө өсүп жатат. Ал дарактар биздин үйүбүздө азык-түлүк, техника, эмерек, кийим-кече, күнүмдүк турмушта колдонулган товарлар катары өнүп өсүп келүүдө. Нечендеги мусулмандар үммөткө эмне кызмат кыла алам деген мүдөө менен жашайт. Бирок мусулмандардын өндүргөн товарын алууга эрки жетпейт. Учурда согуш көбүнесе аскердик күч менен эмес, экономикалык жаатта уланып жатат. Жер шарында 1 миллиард 700 миллион мусулман жашаса, демек бул 1 миллиард 700 миллион кардар дегенди түшүндүрөт. Мынчалык көп кардар менен мен деген экономикалык державаларда эсептешүүгө мажбур болушат. Болгону мусулмандар ошол колундагы күчүн жана кубатын билбейт. Билсе да кайдыгер. Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдогандын бул сөзү ушул нерсени тастыктап турат. Батыш мусулмандарды жек көрсө да, бирок мусулмандардын акчасын сүйөт. 20-кылымдын башында Индияда жергиликтүү элден англиялыктар бир топко аз болсо да, бүткүл сооданы ээлеп, базарда Англиянын товарлары басымдуулук кылып калат. Бул абалга индиялыктар кейип коюп, кайра эле англичандарга кардар болуп жүрө беришет. Өлкөсүн бул экономикалык саздан чыгаруу максатында Махатма Ганди өз элине жергиликтүү товарларды колдоого чакырык жасайт. Ооба, өз кийимибизди кийели, өз өндүрүшүбүздү колдойлу, өз тамагыбызды жеп чыдайлы. Бир күн келип алгач экономикалык, андан соң саясий эгемендүүлүккө жетебиз деп ынандырган ал өз элин. Бир топ жыл өткөн соң англиялыктардын соодасын начарлап, көптөгөн ишкерлер банкротко учурайт. Натыйжада алар башка пайдалуу жерге соода кылуу максатында жер которот. Бара-бара англичандардын саны азаят. Акырында Индия экономикалык жана саясий эгемендүүлүккө жетет. Экономиканын тилинде бул ыкма протекционизм деп аталат. Учурда мусулман үммөтү чет өлкөнүн таасиринен жүдөп, оор абалына арыздангандан башкага жарабай жатат. Бирок алар индиялыктардын кылганын кылууга бел байлай да албай жатышат. Болбосо азыркы тапта эч кандай мылтыгы жок эле көптөгөн өлкөлөрдү соода аркылуу бууп кое турган мүмкүнчүлүктөр бар. Муну Франциядагы акыркы окуялар далилдеп берди. Францияда барыбызга белгилүү болгондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын карикатурасын окуучуларга көрсөткөн мугалим өлтүрүлгөн соң ызы-чуулар жаралды. Франциянын президенти Макрон: "Өлтүрүлгөн мугалим исламдын курмандыгы болду. Биз сенин жолуңду жолдойбуз, мугалим мырза. Башкалар артка чегинсе да биз карикатуралардан баш тартпайбыз" деп билдирген. Буга кошумча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга акарат кылган сүрөттө колдонгон мугалим ардактуу легион ордени менен сыйланат. Макрондун бул келжирек сөзүн алгачкылардан болуп Режеп Тайып Эрдоган: "Эй Макрон, сен акыл эсиңди дарла. Со адам мындай сөздү сүйлөбөйт" деп реакция кылат. Буга кошумча бүткүл мусулман өлкөлөрүн француз товарларына бойкот кылууга чакырат. Батыш өлкөлөрү бул бойкотту катуу сындаганына карабастан, түрк лидеринин чакырыгы интернет аркылуу «Бойкот Франс» деген хэштег менен кеңири тарайт. Көптөгөн мусулман өлкөлөрдөгү дүкөн текчелеринен француз товарлары алына баштайт. Кампадагы эски товарлардын жарамдуулук мөөнөтү өтүп, жараксыз болот. Түркиянын чакырыгына Катар, Иордания, Ирак, Пакистан, Иран, Ливия, Сауд Арабиясы, Палестина, Йемен, Кувейт жана Марокко жооп берет. Тунис өкмөтү геништетүү жаатындагы Франция менен болгон келишимдерин жокко чыгарса, Пакистан
1,5 миллиард долларлык аскердик келишимден баш тартат. Франциянын Мысырдагы элчиси Алескардын башкы шейхинен бойкотту токтотуу боюнча кайрылуу жасоосун суранат. Бирок шейх ага макулдугун бербей, тескерисинче Макрондун бүткүл мусулмандардан кечирим суроосун талап кылат. Акыр аягында Макрон Аль Жазира каналына берген маегинде мусулмандар менин сөзүмдү туура эмес түшүнүп алды. Бул карикатураларга Франция өкмөтүнүн эч кандай тиешеси жок. Биз мусулмандардын диний сезимине урмат менен мамиле кылабыз, деп артка чегинүүгө мажбур болгон. Мунун себеби жалпы мусулмандардын 10% француз товарларына бойкот жарыялаганда Франция өкмөтү күн сайын $100 миллион жоготууга мажбур болгон. Элестетип көрүңүз, эгер жалпы үммөт бир муштумдай биригип, өз ынтымагы жана биримдиги менен экономикалык санкцияларды киргизсе, анда абалыбыз мынчалык кейиштүү болбойт эле. Глобалдык саясий күчтөрдүн негизги күчү, куралы жана кан тамыры бул акча. Демек, үммөт ошол курал менен сокку урууга мүмкүнчүлүгү бар. Базарга барганда ар бир мусулман колундагы акчанын чоң бир курал экендигин билүүсү кажет. Бану Надирдин дарактары сымал динсиздердин дарактары үйүндө өсүүсүнө кескин түрдө каршы турушу зарыл. Тарыктагы ата-бабаларыбыздын тажрыйбасы жана учурдагы мусулмандардын абалын эске алуу менен өлкөбүздүн жана үммөттүн кызыкчылыгын коргоон бир нече соода кылуу эрежелерине токтолуп кетели. Биринчи, ар бир мусулман соодагыларда алгач товардын адал же арам экендигине көңүл буруусу зарыл. Экинчиси, өз өлкөбүздөгү өндүрүштү алууга аракет кылыңыз. Анткени сиз ар бир алган товар менен өлкөбүздүн өндүрүштүк потенциалын кеңейтип, кошумча жумуш орундарынын пайда болуусун жана салык аркылуу көптөгөн жетим жесирлердин жөлөк пулун камсыздайсыз. Үчүнчү, товардын сапаты жана арзаныраак баада сатылуусу ар бир эле кардарга маанилүү болгон фактор. Төртүнчү, эгерде өз өлкөңүздүн продукциясы жок болсо, анда коңшу мусулман өлкөлөрдүн товарын алыңыз. Кошунаң бай болсо, сен да бай болосуң деген эреже бар. Эң кеминде башка мусулман өлкөлөрүнүн товарын алуу менен үммөттүн биримдигине себеп болуңуз. Такыр эле мусулмандардын товарын таба албасаңыз, анда мусулмандарга достук мамиледе болгон же болбосо ири державалардын кысымы астында калган өлкөлөрдүн товарын алууга аракет кылыңыз. Бешинчи, спирттик ичимдиктер жана тамеки сатылган дүкөн же маркеттен соода кылуудан алыс болуңуз. Ичимдик сатылган дүкөндөрдө дал ушул ыкма менен гана жок болуусун камсыздай аласыз. Алтынчы, биз санап өткөн критерийлердин баары аныкталган учурда дүкөндүн ээси салык төлөгөндүгүнө маани бериңиз. Себеби соодагерлердин салыгы менен өлкөбүздүн инфраструктурасы, ички жана тышкы коопсуздугун камсыздоо, айлык маяна, социалдык көйгөйлөр, саламаттык сактоо жана билим берүү маселелери чечилет. Жетинчи, кийинки баскычта сатуучунун динине маани бергениңиз оң. Мусулман пенде мусулманды колдоосу зарыл. Ошол эле кезде мусулман сатуучу мусулман кардарды алдабай мамиле кылуусу шарт. Сегизинчиси, эки сатуучу тең мусулман болсо, анда колдон келишинче эркек сатуучудан соода кылганга аракет кылыңыз. Албетте, муну менен биз аял затты урматтап, үйдүн куту, коломтонун ээси болуусуна өбөлгө түзөбүз. Эгерде эркек кишилердин соодасы күчөсө, соодагер аял үйдө отурган күйөөсүн базарга чыгарат. Тогузунчусу, зекетин жана садакасын чыгарган соодагерлердин соодасын кызытып, ал менен кошо кедей кембагалдардын абалын оңдогонго жардамчы болуңуз. 10. Санап өткөн сапаттар эки сатуучуда тең бирдей болсо, анда соодагердин жашы, улуту, айланткан акчасында сүткорлуктун үлүшү бар же жок экендигин, же жашаган аймагына жараша кимден соода кылууну өзүңүз тандап алсаңыз болот. Урматтуу мусулман боордошум, соода кылууда ушул эрежелерге бекем болуңуз. Анткени туура жолдо сарпталган каражатыңыз аркылуу ибадаттын соогуна ээ болосуз. Протекционизм демекчи ааламдашуу заманында абсолюттук протекционизм менен бир да өлкө өнүкпөйт. Бирок орто исламий протекционизм өлкөбүздүн жана үммөттүн абалынын өзгөрүүсүнө себепчи болот. Тамчыдан көл жарылат, бардык нерсе майдадан башталат деген сөздү унутпаңыз. Жараткан Аллах бүткүл үммөткө береке пейизин берип, экономикалык жана саясий эгемендүүлүгүнө жетүүсүн насип этсин. Ал эми бизге адалдан ырыскы таап, ошол ырыскыбызды адал жолго жумшаганды насип кылсын.